Assalamu alaikum dostlar. Kış geldi, soğuk geldi. Maşinalarda geçinde жүрүп эле келип туруп, эртең менен жүрбөй калган бир учур кездешет. Ошондой учурда сразу эле машиналарды эвакуаторго жүктөп акча кетирбей, бир нерсеге маани бериңиздер. Мына ошол жерин азыр мынакей катуу суук баштала электе, мына азыр ноябрь айы катуу суук түшө электе, текшертип алыңыздар. Машинаңыз орточо бир 20 жылдык машина. 2005-жылкы, 2010го чейинки жылкы машина. Анан машинаңызда сиз байкаган бир аз май жеген маселеси бар эле. Машина негизи эмне себептен май жейт да? Кольца бир аз отуруп калат, же клапа сальник отуруп калат, айтор ушундай маселелер болот. Эгер кольца жагынан болуп турган болсо, машина мына ысык учурда жүрө берет дагы, муздаганда кольцалар ошо кичирейген абалда тоңуп калат дагы, эртең менен муздак абалында компрессия жок болуп, ота албай калат. Эгер ошондой түндө жүрүп келип эле анан эртең менен ота албай калган болсо, бул көп учурда 95% мотордун кольцасы тоңуп калганын эсебинен болот. Буну эгерде выездной мотористтерди чакырсаңыздар, жидкость куюп, ошо өздөрү май куюшат, май куюп, ошонун эсебине жумшартып, убактынчалуу жүргүзүп берет, бирок катуу суукта дагы ошондой болуп калышы мүмкүн. Эгерде сизде мүмкүнчүлүк болсо, сизде ошо моторуңузду оңдотуп алыңыз. Эгерде моторду оңдотконго мүмкүнчүлүк болбой жаткан болсо, анда сизде гаражыңыз болсо, ошол гаражда ысык жерде эгер сактай турган болсоңуз, анда кышы менен айдасаңыз болот. Мына кышында мына ошондой проблемалар, эң көйгөйлүү проблемалардын бири ошол. Жүрбөй калса эле дароо ошондой сүдүрөтпөстөн эле жумшартып жүргүзүп алсаңыз болот. Эң эле жакшысы азыр мына мүмкүнчүлүк болуп турган учурда мотористке алып барып, моторуңузду текшертип, эң биринчи эмнени текшертесиздер? Компрессияны текшертесиздер. Компрессия дегенде ошол цилиндрде негизи норма 12 болот, 15ке чейин, негизи 10 деле азыр бизде эски машиналарга норма болуп келет. 6га түшкөндөн кийин 6-нын ылдыйында машина ота албай калат. Ошол 6га чейин түшүп кеткен жокпу? Ошону текшертип, жакшылап, азыр алдын ала кышында көчөдө калбаңыздар. Андан сырткары негизи эле компрессия эмес, ушул мотордогу бардык эле тетиктерин текшертип алсаңыздар жакшы. Мисалы, суунун абалын, мисалы антифриз аябай эскирип кеткен жокпу, же бир жеринен тамчылап суу азайып жүргөн жокпу, деги эле май аябай эле эскирип кеткен жокпу, же ашыкча шум чыгып аткан жокпу, деги эле ошонун баарын бир кыштын алдында текшертип алыңыздар. Кышында капот ачып кыйналбаңыздар. Андыктан автоунаа сүйүүчүлөр, бул видеону айдоочуларга жөнөтүп коебуз. Ой пикир жазгыла. Ассаламу алейкум.